Ол жақта сұраулар кеп келер еді ғой, мысалы көп келер еді ғой. Біреу айтады, Садық дейді, сен деле чоң қудылдар бар, Тынар Құрбаналиевтерге оқшап, саясат жөнінде тамашалашпайсың ба дейді. Мен айттым, саясат жөнінде тамашалаш үшін бірінші түсініш керек адам. Мен түсінбесем қантип тамашалашам тұрау. Мысалы үшін өткенде президентіміз Ош шаарынын мэріне сөгіш жариялады ғой. Ошоны силер кандай элестеттиңер мисалы? Ойладыңар да кагазга жазып бир нерселер жазып туруп, акырында деп койду да. Ошентип элестетесиңер? Мен фантазиям башкачараак да, элдердикиндей эмес. Башкача элестетип алдым. Азыр айтып берем, мисалы үчүн жаңылыктан көрдүм. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга сөгүш жарыялады дедилер. Фантазия кетти да. Өзүмчө ойлонуп атам да, эмне президент мэрге чалып туруп, бир гудокты алат го. Алло. Мэр алганда деп коюп койду да. Мэрдин жүрөгү түшүп, давлениясы көтөрүлүп, не болгонун түшүнбөй жанындагыларга карап, не болду? Не дейт? Эндең дейт. Кайра чалыңчы, не деп атат? Ала шеф, неге сөгүп атасыз? Чалма мага. Өчүрүп коет. Болду, мэрдин жүрөгү түшүп, бир Ошто бир жума жок болуп калды го, ошондо ушул жака келди да, кечирим сурап. Эшигин такылдатып, шеф, өткөндө сөктүңүз го, неге сөктүңүз десе. Сен ана немелерди немеге, Шеф, сиз тура эмес түшүнүп калдыңыз. Ал өзү башкача, сизге башкача жеткизип коюптур. Сөз кайтарма мага. Мен ушундай элестетем да, президенттин сөгүш жарыялаганынчы. Анан саясатты түшүнбөй туруп, кантип саясат жөнүндө сүйлөйм, ким жөнүндө сүйлөйм, туурабы? Депутаттар жөнүндө сүйлөймбү? Депутаттар ким жөнүндө? Вообще мен депутаттар менен ишим жок менинчи. Вообще ишим жок. Себеби алардын деле менен иши жок да, туурабы? Иши жок да. Мисалы үчүн саясатта отуруп алып, сессияда отуруп алып, урматтуу депутаттар, Садык Нышанбай уулу концерт бараттыр, бир добуштан барып келип эле. Мисалы үчүн араңарда жадырап, жайынап, мына жерде күлүп отурса болобу эле? Келген жок, мен анан алар жөнүндө неге сүйлөйм анан? Андан көрө мен өзүм жөнүндө сүйлөп берем, баштан өткөн окуяларды айтып берейин, кызык кылып. Мисалы үчүн мен шаарга жаңы келгенде, мына жерде азыр көпчүлүк эле шаарга айылдан келгендер болсо керек, анча-мынча эле ушул жерде чоңойгондор болсо, туурабы? Бардыңар эле айылдан келгенсиңер да? Же барбы шаардыктар? Убакыт келди, өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Капкара киши бар дейт го. Каяда туруп кыйкырдат, көрүнбөйт деле. Капкара, каштары калың, беттери угри. Бар. Келгенибизге 1 ай болду, бар. Көпчүлүк айылдан келгенбиз го. Мисалы үчүн студент болуп мен шаарга жаңы келгенде, апам бир тууганымдын үйүнө апарып койгондо, бир 2 ай жашап, шаарды үйрөнүп, анан өзүң чыгып кете бересиң деп. Ошол 2 ай барго 2 жыл кыйналгам да, кадимкидейчи. Мына мисалы үчүн тууганыңдын үйүнө барганда, эжеңин үйүнө барсаң анча кыйналбайсың. Себеби мына жездең эркек киши да, иш албайт сен мененчи, убакыт деле бөлбөйт. Келдиңби, хорошо, ушул жерде жүрө бер деп өзүмөн өзү жүрө берет да. Мына акаңын, тагаңын үйүнө барып каласың го, жеңеңин колуна түшүп калган опасный да. Жеңеңин колуна түшкөндөн караганда, немистин колуна түшүп калган оңойраактын колуна түшүп калсаңчы, кыйнап акырында атып өлтүрүп коет, жок болуп кетесиң да. Но жеңең өлтүрбөй кыйнайт да сени. Өлүп калайын десең, тирилтип коет да, басып бери депчи. Барасың, апаң алып келет да. Мына жээниң окууга келди, сенин үйүндө бир 2 ай жашап турсун, шаарды үйрөнгөндө бир квартирага чыгып кетет десе, таган эркек киши шаадырай, жүрө бер, окууну бүткүчө ушул жерде жүрө бер. Менин үйүм, сенин үйүңдө жээним дейт.
дегені менен жеңең бар да тура. 2 күн сый көрөсүн таган күндөчү, 2 күн кадимкидей жирный тамактарды жейсин, чайларды убагында ичесин. Экинчи күнү обедте башталат да. Обедте ушинтип обед чай ичип отурсаң, жеңеңин балдары келет жаныңа тыпыр келип туруп, бирөө чачыңан, бирөө кулагыңан тартат. Эң кичинекейге келип бутуңа бир мыкты саят го. Мен түшүнбөйм да, мына квартирада жашаган жаш бала мыкты каяктан таап алат билбейм. Же жеңем атайын строй материалга барып жаңымы алып келгенби билбейм. Ошону алып келип бутума саяттап жаңа. Эми үйдө жүргөндө өзүңүн братишкаларың ошентип жаныңа келсе башына бір банана наракта ойно деп айта бересиң. Бирок жеңеңин балдары ошентсечи деп отуруп бересиң да. Жөн башка айлаң жок да. Балдарыңыз шок экен жеңе. Жеңең дагы кой деп койбойт. Тагаңыз тартканда жөн деп калп эле сыртынан сүйлөп коет. Ата кичинен сай деп аткан болот да. Баласына карап даканса сай, даканса сөкө тийсин деп аткан болот да ичиненчи. Өзүңүн үйүңдө жүрсөң, мисалы үчүн, өзүң өлөң төшөгүңдөйт, каалаган убакта, мисалы үчүн, түнкү саат 3-тө кардың ачса, туруп, холодильникти ачып, курсагың ачса, бир нерселерди жей бересиң да. Туганыңын үйүнө барганда курсагың ачса, түнкү саат 12-де көзүң чек жейип жата бересиң. Турайын дейсиң, уяласың да. Жата бересиң. Курсак ачкандачы, уйку келбейт, уктайын деп аракет кылып көздөрүң жумуп көрөсүң болбойт. Өзүң бууп көрөсүң болбойт. Тырышып көрөсүң уктабайсың да. Кокус таган бир туалетке чыгып калган болсо, "Не болду тага?" деп эле секин холодильникти ачып бересиң барып. Атак жата бересиң да, көзүң чек жейген бойдан. Качан таң атат экен деп. Табарсык толуп калса деле туалетке чыкпай жата бересиң. Уялыпчы. Таң атат, таң аткандан кийин эрте менен чай ичейин десең, жеңеңин тамагы пышпайт го. Жүрө берет тарак бербесин ашып пышпас. Şu эми бир сон бир курдак даярдап атат окшойт десең, бир 2 саат нымтырап бир нерселерди кылып туруп, колбасаны 4кө бөлүп алып берип коет го. Ошол менен куррук нан жеп отуруп анан окууга кетип каласың. 2 ай өткөндөн кийин анан квартирага чыгасың. Жана малды кышын үчүн багып туруп сарайда, жазындасы кой берсең чөпкө чыгып чычаңдап секирет комдайт. Адам баласы да ушундай да, 2 ай таган үйүнө жүрүп чыкканда секирген бойдон барып квартира издейсиң го, квартира берилет деген жерлерди карап, бизге 4 бала керек десе, так, сен атың ким? Элдияр, жүр экөөбүз квартирага чыгабыз деп таанып алган бирөө менен квартирага чыгып аласың. Ошол жакка барып таанышасың. Анан таанышып ар ким менен достошосуң. Мен ошентип достошуп жүрүп, азыр досум көп, бирок достун да түрү бар го. Өзүң кандай болсоң, досуң да ошондой болот экен да. Бир досум бар, ойлоно берет. Бо кичине бош калса ойлоно берет да. Ойлоно отурган экен. Эмнени ойлонтасың десем, мынау гинеколог, акушер боло алган эркектер бар го. Ошону түшүнбөйм да дейт. Мен деле түшүнбөйм, бирок неге ойлонтасың десем, биз кичинебизде, мисалы үчүн чоңойгондо ким болосуң десем, милиция болом, депутат болом дейт элем. Эч ким гинеколог болом дебеген да. Тирик каяктан чыгып калды экен депчи. Анысы несі қызық десем, анысы мейлі дейді, ушу иш кылып атканда не кайери кызык экен ишинин деп эле ойлонуп атат да. Аны ойлонбой эле койчу деп коерум. Мен досторум деген менен тааныш полный өзүм окшош. Бир акам бар, араңарда отурат, атын айтпай эле коеюн, атын айтсам Нурбек акам тарнат да. Айтканда мага, мен атымды айтпа, бирок ушундай кызык окуя болду Садык дейт. Не болду десем, Кудайым бирөө ыйман берип намаз баштадым дейт. Анан десем, şu namazı үйрөнөйүн деп мечитке кирсем, бирөө намаз окуп атыптыр дейт. Карап турсам намаз окуп атат, анан өтүп кетсем, тосту дейт да. Тосту эле дейт. Болду деп наракка өттүм дагы. Ошентип намаз окуп жүрө бериппин дейт. Бир ай ошентип намаз окутмуш, туруп алып ушинтип окуйтмуш да. Эч ким эч нерсе дебептир мага дейт. Мен айттым, эч ким эч нерсе дебейт. Сиздин намаз мынтип окуп атканыңызды көрүп туруп, бир жаңы мазхаб чыгыптыр да деп коет болду. Жаңы бир дин чыккан окшойт деп коет, ушинтип окуп жүрөт. Ким байкады десем, кайын журтум байкап калды дейт. Үйгө кайны журту келген экен, аялы тамак кылып атып, инисине айтыптыр да. Жезден кара чакырчы, тамак бышты десе, кайнысы кирсе жездеси ушинтип намаз окуп ататмыш да. Мына кол мындай коюп алган, мына кол мынтип алып намаз окуп ататмыш. Кайнысы карап, таң калып, лелинби деп коетмиш дагы.
намаз оқып тұрса сәкейін барып ассалаумағалейкум деп қолын қармай қояды дейміз ғой. Қолын қармаса жесесі жөн намазды бұзасын деп қойды екен дағы. Сіз намаз оқып отырсыз ба? Бұнтып болмайды. Анан жесі қайнысы үйретіп тұр, оңалып қалып тұрасыз Құдайға шүкір. Таныш деп атам, бірақ таныш емес, негізі артист қандай болса күйерман да ошондой болот экен. Мен қандай болсам силер ошондойсуңар деген сөз да бұл эме. Мисалы үчүн Мирбек Атабековтун күйермандары полный орысша сөйлеген күйермандар экен да. Концертине барсаң, вон это же Мирбек Атабеков, да, он же краш, кринж деген бир нерселерди айтып берет экен. Биздин убакта мама, папа дегенлер орысша бар, аз каяктан чыгып калган. Вайп, хайп деген сөздөрдү айтат, түшүнбөйм же. Полный орысша сүйлөйт, Кимдир бир кичине эле орысша сүйлөгөн болсо, сразу Мирбек Атабековго күйөрман болот экен. Мына Султан Садыралиевдин күйөрмандары полный баягы сүйдөн запкы жегендер да. Концертине барсаң, Султан Садыралиев ырдайт го. Арманымдан азабын кечтим десе адамдар, ва деп ыйлап. Эжелер ыйлап. Болбосо жанда күйөөсү турат, Күйөөсү карап, эмне болду сага? Мен үчүн ыйлап атасың же мурда бирөөнү сүйө элеңиз? Жөнтөчем концертте ыр го бул. Деп ыйлап отурат. Эжелер ыйлайт экен десем, бир убакта баягы ырын баштады. Жалгыз досум дедиле, эркектер деди го. Эркектер деле ыйлай берет экен Султандын концертиндечи. Бекборбиевдин күйөрмандарын түшүнбөдүм бирок. Мен ойлойт элем, Бекборбиевдин күйөрмандары бир 45-50ден ашып кеткен эжелери, агалар болсо керек десем, жаш кыздар жүрөт, Же олар аяштары, же бир үмүт менен барганбы? Мени көрүп калабы деп барган окшойт дейм да эми. Билбейм, кичинекей кыздар мени карап, абада коттагы мени. Бекборбиевден жаш көрүнөм го мен өзү негизи. Бекборбиевге карап, "Ва, красавчик" деди, өзүмө слишком кунек сезип кеттим барбы? Бекборбиев менен сулуу экен, Бекборбиевден кайера сулуу десем, муруту деп коттаган. Мынандай күйөрмандары бар экен. Мына Гүлжигит Сатыбековдун күйөрмандары настоящий күйөрмандар экен, өзүнө окшош экен. Концертине барсаңар, мына жерде болуп 4тен 5тен болуп ичи отуруп берет экен. Кадимгидей тос сүйлөп коет. Эми досум, машинаң кут болсун деп ичип отурат, карап отурсамчы. Бирөө жарым, бизге мишет берип атасың деген адам жок. Полный ичип отурат да. Бир убакта Гүлжигит Сатыбеков чыгып келди, шашпай келип туруп. Кандай болот ат дедиле, элдер дейт да. Концерт али башталды эле. Али масты түшүнөт го. Да карап туруп, силер алла экенсиңер дейт мага. Өзү дагы мындай туруп алган. Жыгылып кетейин деп, беттери кыпкызыл, көздөр кыпкызыл болуп, алгылаганан баштайбыз. Кайсыларды да берейин десе элдер, айзырек деп талашып атат. Болду айзырек деп эле бир малда музыкасы башталды. Айзырек дегендер болду да, калган общий эл өзү кытап көрөт экен. Мараны элдер туруп алган, деп эле. Үрдүн ортосунда эле бир 4-5 киши ордунан чыгып, ура деп эле ичип коет экен дагы. Мен концертимде бир ошончо кыжалат болуп кеттим, Гүлжигит кыжалат болбойт экен. Ура, тулгаңым бала тау деп коет дагы. Сүйлөшүп жүрө берет экен эл мененчи. Ырдап атат. Негизи Гүлжигит Сатыбековдун ырларын уксаңар мындай сөздөрү өтө курч жазылгандай. Кайгылуу ырлар го, мисалы үчүн. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва деп, Москвада жүргөн мигранттар үчүн ырдалган го. Уккан адам негизи ыйлайт го. Гүлжигиттин концертине тансага түшүп атат. Көчөлөрүн араласам деп элечи. Кайгылуу ырга адам ыйлайт да негизи. Мен өзүмчө отуруп алып ыйлайын деп атсам, жанындагылар кетти тансага түшкөнбөдөн. Карап коем. Дагы кайсы ырды десе, алдандыңбы дедиле, болду деп туруп, алдандымбы десе элдер, ооба алдандык деп коет дагы. Общий бир адам калгангачып. Гүлжигит Сатыбековдун күйөрмандары молодец экен. Мына менин күйөрмандарым силер бар го.
Силер өзгөчөсүңөр. Мен силер менен сыймыктанам. Силер бар болгула. Силер сонунсуңар да. Şu мага коюп койгондой окшошсуңар силерчи. Силерди карап өзүм көргөндөй болом да. Кече бир күйөрман чалып тур. Садык, мен сенин күйөрманың болом дейт. Билетти каяктан алабыз концертиңе? Кастыркейжиден аласыз десем, Кастыркейжи Дворецтин кайсы тарабында дейт. Анан айттым, билбейм, аз тайырдан сурайынчы дедим мен дагы. Тайырдан сурасам, мен сен жиндисиңби? Ал сайт го, сайтка кирип алат. Кирип туруп ушунда билет место тандайт. Анан ошого М-банктан акча которуп коет. Болду десем, баягы киши, мен М-банкым жок да дейт. Туа калдым, дүйнөдө адамдар самолет жасап, ракета жасап, асманга учуп атат. Менин күйөрмандарым али М-банкы жок экен, Азыр адамдын бардыгында бар го М-банк. Бирөө чалып алыптыр. Кандай Садык байке дейт. Жакшы. Ушу сиздин концертиңизге өлө баргым келип атат дейт. Анан десем, ушу 2 айлык балам бар да бара албайтам дейт. Күйөөңчү десем, ушу күйөөм экөөбүз баргыбыз келип атат дейт. Анда мен силердин үйүңө барып турайын, силер мияка келгиле. Мен силердин балаңарды карап турам, силер менин концертиме бара бергиле десем, андай болбойт дейт. Анда мага эмне чалып атасың? Просто үнүңүздү угуп коеюн дедим дейт дагы. Менин күйөрмандарым силер молодецсиңер. Мисалы үчүн, Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев концерт коюп да, концерт коюп атам деп реклама чыгарганда, анын күйөрмандары сразу билетти броньдетип баштайт да, алып баштайт, бирин серин алып баштайт. Şu силер концертке bir жарым саат калганда аласыңар да силерчи. Şu nerede эшикти жабайын деп атканда туруп мен билет алып алайын дейсиңер да. Эгерде алардын күйөрмандары ошентип жарым саат калганда алам десе адашат го. Абеттен кийин эле концертин ат менен кылып берет. Şu мен силерди билем да, жарым саат калганыңарды алышыңарды билем дагы, ат менен кылбай күтүп отура берем да, аз келет депчи.